мекендештер, мен атым Мирбек, мен өзүм Москвада Мирбекпенен. Азыр ошол Сокольники районунда жүрүп, ушул аркамда турган Матросская тишина деген следственный изолятордун жанында кетип баратып бир ойго келди. Өзүңөр билесиңер, Россия Федерациясында биздин көп мекендештер жүргөндө ар кандай кылмыш иштерине кабыл болушат. Анан ошол кылмыш иштерди жүргүзүп жаткандагы тергөө абалдарын жөнгө салыш үчүн ошол тергөө маалындагы көп биздин мекендештер артында турган следственный изоляторго окшогон мекемелерге биздин көп мекендештерди ошол убактылуу кармоочу жай катары колдонушат дагы. Анан следственный изоляторго көп биздин мекендештерди камакка алышат да. Бул камакка алуу жөнүндө эрежелер боюнча кичине айтып кете турган ниетим бар. Анткени өзүңөр билесиңер, Россия Федерациясында биздин көп мекендештер дагы абакта жүргөнүнө көбүнө эле белгилүү. Ошол себептен ошол эрежелер жөнүндө кичине айтып бере турган ниет кылдым. Эң биринчисинде, эгерде Россия Федерациясынын чет элдик жарандар кылмыш ишине шектүү болсо жана ошондой эле шектүү болгон учурларда, көп учурларда көп кылмыш берелеринин негизинде ошол тергөө маалындагы чет элдик жарандарды ошол следственный изоляторлорго кармашат да. Кандай учурларда тергөө абактарына алып кете турган эрежелерин айта кетсек, бул жерден 10 иштин 9 ишинде чет элдик жарандарды көрүп турган следственный изоляторлорго камакка алуу чарасын көрүшөт. Эмне үчүн дегенде, анткени чет элдик жарандарда ошол жайгашкан шаарда же болбосо ошол кылмыш иши каралып жаткан райондордо же ошол кылмыш иши каралып жаткан субъектиде өзүнүн жеке менчиги болбосо же ошондой эле туруктуу жашоого жери болбосо же ошондой эле мындайча айтканда место постоянной регистрации ошол Москва шаарында же ошол кылмыш иши тергөөлөнүп жаткан шаарларда постоянное место жительства деген статусу жок болгон учурларда жана ошондой эле чет элдик жарандыгы болгондугу үчүн гана көп учурларда тергөөлөнүп жаткан. Анткени бул чечимдин эң негизинде тергөө маалындагы тергөөчүлөргө өзүнүн жеке менчиги болбосо же ошондой эле туруктуу жашоого жери болбосо, мындайча айтканда место постоянной регистрации ошол Москва шаарында же ошол кылмыш иши тергөөлөнүп жаткан шаарларда постоянное место жительства деген статусу жок болгон учурларда жана ошондой эле чет элдик жарандыгы болгондугу үчүн гана көп учурларда ошол чет элдик жарандарды тергөө абактарына камоо чечимдерин чыгарышат. Эмне үчүн дегенде, анткени бул чечимдин эң негизинде тергөө маалындагы тергөөдөн качуу же болбосо ошол тергөөгө керектүү далилдерди чогултууда кандайдыр бир тоскоолдуктарды кылуу же болбосо ошол жазадан качуу алдын ала иш чараларды алгандыгы үчүн ошол себептердин негизинде көп учурларда артыда турган следственный изоляторлорду коет. Ошол следственный изоляторлорго алдын ала камакка алуу чараларын көргөзүшөт да. Көп учурларда биздин мекендештер СИЗО камагына алынышат. Мындайча айтканда көп айтышы мүмкүн, камакка алуу чарасы бул болсо Уголовно-процессуальный кодекстин эң жогорку же болбосо эң мындайча айтканда строгий мералардын бири болот. Ошол строгий мералардын бири болгондуктан мындан кийинки жумшак же болбосо үй камагына же болбосо залог же ошондой эле мера пресечения в виде подписка о невыезде деген эрежелерин көп учурларда колдонушпайт. Анткени чет элдик жарандар болсо тергөө маалында өз мекенине качып кетет деген коркунучтун негизинде, соттун чечиминин негизинде тергөө маалындагы биздин мекендештерди ошол СИЗО абагына кармашат. Ошол себептен урматтуу мекендештер, эгерде кандайдыр бир кылмыш иштери болоордун астында же болбосо кандайдыр бир бирөөнүн укугун тепселөө маалында ошол кылган маалыматтарды туура кабыл алып кылмыш жолдоруна катышпай өзүңүздөр кылмыштуулуктан алыс болуп жүрүңүздөрдү бир эстетет элем. Анткени көп учурларда биздин мекендештер мындайча айтканда 10 кылмыш ишинин 9-доосунда тергөө маалында соттун чечими негизинде следственный изолятор камак абагына берүү чечимдеринин негизинде ошол следственный изолятор